Атамбаев жалган жалаа менен каралай албаган Ахматбек Келдибековду ким каралайт? УКМКнын укуругу Ахматбек Келдибековду көздөп калыптыр. Ал ушул бийликтин келиши үчүн Атамбаевдик бийлик менен чокулашып, Аида Салянова сыяктуу башкы прокурор менен күрөшүп келбеди беле. Аны премьер Жантөрө Сатыбалдиевдин учурунда камашкан. Эми Атамбаев камалып жатса, Сатыбалдиев менен Салянова да камалышып, бийликтин амири менен камактан тыш жүрүшөт. Ахматбек Келдибеков оңой жаңгак эмес, жөн эле тиш салып чагып ийе турган. Ал Союз убагында ВДВда кызмат өтөп келген экен. Ал мезгилде десант деген бардыгынан өйдө болуучу да. Азыркы америкалык спецназ, рейнджер жана башкалар десанттын атын укканда кирээрге тешик таба албай калышчу. Ошого жараша Союз сыймыктана тургандай мыкты жигиттерди тандоочу. Ал айдын түпкүрүндөгү Сопу Коргоон айылында төрөлүп өскөн десант Келдибеков таанышы менен Ош Бишкектен көз жаздым кылып диплом албастан Борбордук жогорку окуу жайынан жогорку билим алып келип, Илимдер академиясында илим менен алпуруша баштайт. 1993-жылы Каржы министрлигине качырып кирип, четинен талкалап отуруп 99-жылы Кыргыз Улуттук университетин сырттан аяктап, 2001-жылы Каржы министринин орун басарлыгына жетет. Ал эми 2002-жылы Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы болуп, Акаевдик бийликтин тоскоолдуктарына кабыла баштайт. Өсүп бараткан жаш жигитти көрө албагандар бут тосо баштайт. Ошондуктан 2005-жылы кызматты урдум деп жогорку кеңешке талапкер катары атсалыша баштаган. Акаевдик бийликтин адилетсиздигине карабастан жеңишке жетишип парламентке келет. Парламентте Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер менен биримдикте болгон. 2010-жылы апрелде бийликти тартып алып, бийликтин мүчөлөрү бир кадам алдыга жылышкан. Бирок бийликке келгенден кийин алар маскаларын сыйырып салышып, өз жүздөрүн көрсөтө башташат. Банктын ячейкаларындагы миллиондордун изи суудо, бийлик анархиясы башталып, туш-туш тараптан чуулгандуу окуялар чыга баштады. Эл ишенген Өмүрбек Текебаев Батыштын баш мыйзамын ксерокопиялап отуруп алды. Ал баш мыйзамы кыялданганына карабай өзүнүн бутуна тушамыш болуп берди. Элди баштап келген Алмазбек Атамбаев республикалык деңгээлдеги отдел кадрга айланды. Элдик революционерлер Темирсалиев, Азимбек Бекназаровдор сотка менен акча талашып жүрүштү. Кадыржан Батыров баш болгон өзбек авантюристтер калкты калкка кайраштырып, азан чакырып кыргыздарды кыра баштады. Кыргыз калкы бизди кыра бер деп жөн жатып алмак беле. Колдоруна союл кармашып, куралчандарга каршы чыгышты. Ошто чаң тополоң башталды. Бака баштуу эркекте алтын баштуу аял артык дегендей, бака баштуу убактылуу өкмөттөгү эркек танаалар аялдарынын дамбалдарына баштарын катышып, Ошко бара албай жашынып калышты. Жашынып жаткан эркектерге эл өзү баасын шайлоодо беришкен. Кээ бирлери эптеп парламентке кыпчылып өтүшсө, кээ бирлерин эл бетине жаба түкүрүшүп жолутушкан жок. Ош окуясы көпчүлүк экс-оппозиционерлерди 2 кадам артка сүрүп салды. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде дешет эмеспи? Ушундай элдин башына караан түн түшкөндө Ахматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев сыяктуу азаматтар үйлөрүнө бекинип жатып алышкан жок. Алар карапайым өзбек калкы менен кыргыз элин ынтымакка чакырабыз дешип, тоодон күрөгөчтөп түшүп келаткан кыргыздарды алдын тосуп, өзбек-кыргыз жаңжалын токтотууга болгон дареметин жумшашты. Эл деген калыс, эл мурунку бийлик менен ким кызматташты, ким каршы көтөрүлдү, анысына караган жок. Эл деген бир гана акыйкат баасын берди. Ош окуясы убагында ким жүрөктүү жана ким суу жүрөк экенин шайлоодо аныкталды. Кыялы менен бийликти бөлүп алгандардын тамтыркайы чыккан. Алар бутунан туруп алышкан соң элдик баатырларга асыла башташкан. Ата журт партиясынан Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди 9 ай томсортуп камап, андан соң Келдибековго кезек келгени. Башкы прокуратура тарабынан 2013-жылдын 12 декабрында Жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибековго карата Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 303-беренеси боюнча айып коюлган. Билдирүүгө ылайык, депутат Ахматбек Келдибеков Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы болуп турганда мамлекетке 24,3 миллион сом өлчөмүндө зыян келтирген. Мындан тышкары Келдибековго башка кылмыш иши боюнча бизнес-партнер ЖЧКсы боюнча КР ККК 304-беренеси боюнча айып коюлган. Тактап айтканда, Кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча айып тагышкан. Мында ыктыярдуу патент негизинде салыктарды жыйноодо салык органдарынын
иш милдеттери бизнес партнер ЖЧКга мыйзамсыз өткөрүлүп берилген. Натыйжада мамлекеттин бюджетине салык түрүндө 2,3 миллион сом түшкөн эмес. Албетте бул саясий айып экени сезилип турган. Кызык, Атамбаевдин убагында элдик баатырларды камакка тыгышып, элдик коркокторду сый тамакка чакыра башташкан. Тарых бардыгын өз ордуна кое турганда убакта келген. Атамбаевдин убагында кээ бир мамлекеттик документтер көз боемчулукка салынып, ашыра жамандалып жатчу. Эл аралык парламенттик уюмдардагы укуктуу өкүлдөрүнүн ишин координациялоо маселелери боюнча ЖКнын 2010 жылдын 29 декабрындагы номер 93 В токтому бекитилген. Бул өзгөчө жобо менен жөнгө салынат. Мында республикалык бюджет жогорку кеңештин мыйзам түрүндө 3 окууда добуш берүү жолу менен кабыл алышып, ага президент кол коет. 2011 жылдын 3 мартында жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, ушул жылдын 30 мартында президент кол койгон. 5 апрелден күчүнө кирген. Бул мыйзамдын 2 пунктунун 1 тиркемесинде жогорку кеңештин бөлүгүндө атайын өкүлдүн катчылыгын каржылоо 13 миллион 99 миң сомду түзгөн. Анын ичинде эмгек акысы 4 миллион 914 миң сом болгон. Атайын өкүлдүн кызматынын киргизилишине карата Кыргыз Республикасынын бир топ мыйзамдарына кайрылуулар болгон. Россиянын тиешелүү адамдарына кат жөнөтүлүп, бирок шайлоо процесстерине байланыштуу алар убактылуу токтотулган. Бул мыйзам боюнча спикер жогорку кеңешке ар жыл сайын отчет берүүгө милдеттүү болгон. 2012 жылы 1 январда атайын өкүлдүн иши токтотулган. Атайын өкүл өз иши тууралуу жыйынтык отчет берген. Эсептөө палатасы бул ишти карап чыгып, каржылык укук бузууларды тапкан эмес. Кызыгы, ушул окуя Ахматбек Келдибековдун иши боюнча башкы далилдердин бири болгон. Эгер эсептөө палатасы иштеп кемчилик таба албай, далилдей албаса, башка кайсы каржылоо булагы мүчүрүштүк таба алмак эле. Атамбаевдин убагында айтылган анекдоттор. Аша алтын балык кармап алат. Алтын балык мени кое бер, мен сенин 3 каалооңду аткарам дейт. Аша ойлонуп калат. Байлыгым болсо жетишерлик, бийлигим болсо бар. Дагы эмненин кереги бар? Ары ойлонуп, бери ойлонуп. Биринчи каалоом атаандашым Адахан Мадумаров менин алдыма кызмат сурап келсин дейт. Шар эле Мадумаров чуркап келип кызмат сурайт. Экинчи каалоом менин шоопурум Султан Ибраимовдун деңгээлине жетсин дейт. Караса эле шоопуру ак үйдү алаканга салып чимирип жатат. Үчүнчү каалоом парламенттен атаандашым Ахматбек Келдибековду көргүм келбей турат дейт. Караса эле Альфанын куралданган аскерлери Ахматбек Келдибековду кармап, СИЗОну көздөй алып келатышат. Ар бир бийликтин өзүнүн өзгөчө стили болот. Акаев бийликке келгени советтик авторитардык режимди сактап кала алган жок. Борбордук Азияда калган мамлекеттердин баары эки тизгин бир чылбырды колдоруна алышып, диктатураны бекем орнотууга жетишти. Демократиялык жолго түшөм деген Аскар Акаевди деле үй бүлөсү тегерегиндеги бийлик адамдары тескери жолго салышып, демократиялык негизде кабыл алынган конституцияны улам жамаачылап отурушуп, акырында тамтыгын чыгарып жиберишти. Кечээги демократ президент Акаев жүрүп отуруп диктаторго айланып баратты. Бирок ал өзүнүн атаандаштарын, оппозицияны камакка алган жок, аларды башка ыкмалар менен төбөгө чаап турду. Атамбаевдин ишмердүүлүгүнүн башкы методу бул атаандаштарын камоо менен чектелип турчу. Ошондуктан бул ушул эле партиянын мүчөсү жогорку кеңештин СТБК фракциясынын депутаты Галина Скрипкина бийликке каршы ооз ачкан журналисттерди камоо тууралуу мыйзам токуп чыгып, СДПК фракциясынан 3 окууда шыр өтүп кетип, коомчулуктун кийлигишүүсү менен араң токтотулган. Ал эми Алмаз Атамбаевдин убагында болсо оппозициялык маанайдагы парламент мүчөлөрүн камоо көнүмүш нерсеге айланып кеткен эле. Эң биринчилерден болуп президенттикке талапкерлигин койгон 2008 жылы Атамбаев Медет Чокановичти ортого салып, Бишкекке мэр болоордо мэрдик орунду ийилип кеткен атаандашы, жогорку кеңештин депутаты Ата журт фракциясынан Нариман Тилеевди камакка алган. Ортодо камаар алдында жогорку кеңештин депутаты Ата журт фракциясынан Нурлан Сулайманов качып жок болду. Анын артынан ак үйдү басып алгысы келген деген шылтоо менен жогорку кеңештин депутаттары Ата журт фракциясынан Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдор камактын даамын татып чыгышты. Ал эми президент Атамбаевдин учурундагы башкы атаандашы Ахматбек Келдибековдун камалышы Атамбаевдин заманынын аяктап баратышынын башталышы болуп калды. Акаевдик замандын аякташынын башталышы аксыдагы окуялар болгон. Ошондон баштап Акаевдин бийлигинин кадыр баркы нөлдү карап, анан чөгүп кетти.
Ал эми Атамбаевдин заманынын аяктап баратканы мына Келдибековду камоодон башталган. Убагында Ахматбек Келдибеков Алмаз Атамбаевге көп жакшылык кылган. Парламент шайланып келип, Атамбаевди премьер-министрликке көрсөткөн. СДПК, Атамекен жана республика партиялары түзгөн коалициялык көпчүлүк парламенттен ишеним ала албай кулап калганда, Ахматбек Келдибеков Ата журт партиясы менен көпчүлүк коалицияга кирип, Алмазбек Атамбаевге өкмөт башын алып берген. 2011-жылы Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков тартынбай эле өз партиялашы Камчыбек Ташиевди колдой турган болсо, Оомат ошол жака ууп кетмек. Бирок ал Атамбаевге жол ачып берген. Атамбаев болсо президент болору менен Келдибековду спикерден жыга чаап, анан каматып салган. Жакшылыкка жамандык деген ушул. Атамбаевдин колунда бийлик түбөлүк калган жок. Азизбек Келдибеков. Булак Назар Ньюс чекиткей эже.